Кече 24-сентябрда Бишкекте биринчи жолу кыргыз тилинде тартылган саясий сатиралык Шайлоо жайлоо комедиясынын бетачарына тартуучу топ кызуу даярданып жатышкан. Бетачар Курман айт майрамына туш болгондуктан алгач фуршет уюштурулуп келген коноктор дагы моз тийип жатышты. Бирок тасманы көрөм деп келген элдин каалоосу ишке ашпай үйлөрүнө кайтышты. Анткени техникалык себептерден улам тасмага күбө боло албадык. Уюштуруучулар келген коноктордон кечирим сурап, каалаган күнү каалаган кинотеатрда саясий сатиралык комедияны көрүп кетүүгө бекер билет беришерин билдиришти. Негизинен тасманын сценарийи тамашоочу Актан Рыскелдиев жана Кыргызстан КВН чемпиону Раджи Эшимов жана стендап кейжинин жеңүүчүсү Сардар Аскеровго таандык. Ал эми ошол сценарийди ишке ашырган режиссер Андрей Иршов Орусиядан келген. Аталган фильмдин продюсерлеринин бири Сумсарбек Мамыралиевдин сөзүнө караганда, тасма 8 гана жуманын ичинде тартылып бүткөн. Бюджети болсо $45,000 чапчыган. Эмне үчүн Шайлоо жайлоо бул биринчи кыргыз тилинен тартылган саясий сатира деп коет. Ал комедия да эмес, комедия, драма, триллер аралаш. Ошон үчүн Шайлоо жайлоо деп аталган. Режиссерубуз атактуу Россиядан келген Андрей Ершов. Это фильм про правильный выбор. Это главный посыл фильма. Кечиресиз, мен орусча сүйлөп аябай нервничаю. Главный посыл фильма это наша страна. Нам здесь жить, и никто, кроме нас, для нас лучше не сделает. Поэтому оглядываться на кого-то или на что-то уже нельзя. Надо просто сидеть и работать, и перестать жаловаться. Наш фильм именно об этом. Тасма жаратуучулардын билдирүүсүндө кичинекей адам галстукчан кызматкерге чакырык таштайт. Ал каршылашына эмне күчтүү, кызматтык оорунбу, чындык орношуу үчүн эмне кылыш керек, мындай маселелерде тааныш билиштин жардамы жок четсе болобу деген суроону коет. Эмесе бул суроого тасмадан жооп издейсиз көрөрман. Мен амурда сени кагам. Жаштар иш менен элек. Кой бердим. Фильмдин көркүнө чыгарган актерлор тууралуу кеп кыла турган болсок, кыргыз киносунда өз орду бар Чоро Думанаев, Азиз Мураддилаев, Асхат Сулайманов жана модель Мерим Атантаева жана башкалар. Башкы ролдордун бирин аткарган кыргыз эл артисти Чоро Думанаев тасмага кастинг аркылуу эле өткөн. Карманым эми айылдык ар бир айылда бирден тың чыкма, чындыкты сүйгөн бир акыйкатчы киши болот. Ошонун бири. Мындай да театрда эгерде ойноп алып анан атаң эртең мынтип ойноюн десең, ошо аткарып аткан каарманын өнүгү өрчүйт. А кинодо бир тартылдың болду, ошо оюнча калат. Анан өкүнөсүң, кап тиги жерин тигиндей кылбай деп. Тасмадагы дагы бир башкы каармандардын бири Мерим Атантаева актрисалык чеберчилигин буга чейин 1-2 тасмада көрсөткөн. Аталган Шайлоо жайлоо тасмасында болсо, айылдагы байдын эрке кызы болуп аткарган. Бирок характерим мындай эмеден бир нерсени шак-шак айтып салган бетке, анан адилеттүүмүн. Ошон үчүн атама да каршы чыгам да, аягындачы. Биздин атактуу актерлор менен аткардым. Аларды көрүп эле, ошо алар менен иштешкениме эле аябай кубанып тартылдым. Анан негизи вообще эле мындай топ аябай жакшы болду, баары тең профессионалдар. Бирок билбейм, тасма кандай экенин көрүш керек, кандай болгонучу. Анткени бул Андрей Ершовдун биринчи дебюттук полнометражный, толук метраждуу киносу экен. Биз мына Жеңиш Усманов экөөбүз башкы ролдо болгондугубуз үчүн ошо айылга барып 20 күн ошо жерде жашадык да. Анан башка эпизоддо тартылган актерлор келип кетип жатышты. Бирок биздики ошо башынан аягына чейин силер ошол жакта жашайсыңар, ошол жакта болосуңар деп айтышкан. Көнүп да калдык аягында. Калиновка айылында болду. Тасма тууралуу аз да болсо маалымат бердик. Эгер кызыгууңуз артып калса, саясий сатиралык Шайлоо жайлоо комедиясын бүгүндөн баштап бардык кинотеатрлардан көрүп, өз бааңызды берсеңиз болот. Ошондой эле аталган тасма жакынкы күндөрү Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнө жайгаштырылат.